Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө жогорудагы чыгармада айтылгандай тонук махабат сүйүү болсун дейле. КТРК музыка сонун шоу долбоору алда карай өз сапарын улантат. Анда биздин студиябыздын экинчи коногун сиздердин алдыңыздарга чакыралы. Сиздер болсо экрандын артында дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Биздин кийинки коногубуз дагы бир таланттуу ырчы мырза, сахнабыздын жылдыздуу ырчы жигити десек жаңылышпайбыз. Минур Алтынбеков. Кана келиңиз, кол чабуулар болсун. Рахмат. Ассаламу Алейкум ассалам, алейкум ассалам. Отуртарыңыз орнуктан. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, жүрөбүз. Ортодок жылооңуз. Бересиз, бияка. Маанай жакшыбы? Сон. Жакшы келип алдыңыз. Мына ооз ачып, маанай вообще сон. Орозо барып атасыз? Кыйналбай элесизби? Жок, жакшы эле. Сон. Мындай баары мындай цветной көрүнүп баштады да эми. Черно-белый болуп аткан. Курсак тойгондон кийин да. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде өзүңүздөр көргөндөй мына Минур эң сонун маанайда келип калды. Негизи биз байкагандан ар дайым мындай TikTok'то болобу, Instagram'да болобу, жакшы маанайда күлүп жайнап жүрөсүз да. Жашоодо деле ушундайсызбы же бул атайын көрөрмандарыңызга бир жакшы маанай тартуулайын деген бир тандап алган образбы? Жок, мен негизи эле жашоодо деле ушундаймын. Жаркырап, Дайыма эле. Мен болгон нерсем бул ушул Instagram'ма, ошол эле TikTok'ума, ошол эле ушундай эфирлерге келгенде ошонун баардыгы чыгат да. Чыгат, Анан эч кандай жасамалуулук деле жок. Кубанычтабыз. Эмне жаңылыктар? Жаңылык жакында эле кече эле бир клип тартып өтүрдүк. Апакем деген ырыма. Өзүм ушул ырды көптөн бери даярдап жүргөнмүн апама. Анан бул чыгарма мындай болуп калган. Эми сөзүн Зарлык Камаралиев жазган. Азыр эфирден кезектен пайдаланып айта кетейин. Ыраазычылык билдирем. Анан обонунун жарымы меники, жарымы дагы Зарлыктыкы ушундай бир эки кишиден турган эме пайда болуп калды да бир ыр. Анан припевин ырдап жүрчүмүн, анан ушуга бир куплет улаш керек эле деп коюп, баягы бардык нерсе өз убакыты саат чыкмайынча болбойт экен. Анан ошол чыгарманы Кудайым буйруса жакын арада ушул биринчилерден болуп КТРК музыкадан презентациялайбыз деген жакшы ой тилекте турабыз буйруса. Анан ошол эң алгачкы жаңылыгым ушул. Демек, эң сонун апаларыбызга арналган бир керемет чыгарма болот экен да. Ооба, буйруса. Апаңыз клипти көрө элек, эми көрөт, Апама даже сценарийин айткан жокпуз. Мындай апам өзү дагы тартылды да клиптечи. Анан улам сурап атты, бирок мен айткым келген жок. Баягы клипти көргөндөн кийин ошол мындай түшүнсүн деген мааниде сценарийдин ээси мен өзүмө таандык. Анан ошол сценарийге дагы апа сиз азыр можер мындай кыласыз, тигинтес деп эле айтып коюп аттым. Андан кийин клип толук бүткөндөн бери көрсөтүп, андай эмоциясын көргүм келди да. Албетте, ал күндөр алыс эмес экен. Буйруса, 2-3 күндө бүт калдырып, сүйүндүрүп, жакшы бир буйруса. эмоция тартуулайт экенбиз. Бар болуңуз. Анан сиздин ушул чыгармачылыгыңыздын чыйыр жолунун башталышы Жебе тобуна барып такалат да. Ооба. Жебе тобундагы жигиттерден мен билгенден азыр чыгармачылыкта көбүрөөк машыгып, көбүрөөк эмгек кылып жүргөн Самат экөөңүздөр, Берки жигиттер менен мамиле кандай азыр барбы? Кайсыл жакталар? Мамиле жакшы. Мурда кандай болгон болсо азыр деле ошондой сакталып калды мамилебиз. Эми баягы группа деген группа экен. Анан группада мисалы үчүн мен бир мисал айткым келип турат да бул жердечи. Мисалы элементарно сен досторуң менен кээ бирде жада калса, бир туугандарың менен пикир келишпестиктер болуп кетиши мүмкүн. Ал эми ал группада деген ар кошкон киши болот. Анан ошол жерден дагы Кенже Дүйшеевага, мен апама, өкүл апам болот. Пайдаланып айта кетейин, ыраазыбыз, башында фундаментти жакшы куйган экен. Бириңер менен бириңер ынтымактуу болула деп. Азыркы күнгө чейин баягы жакшылыктарыбызда, тойлорубузда, концерттерибизде кызмат кылып, ушинтип поддержкага чыгып ушинтип жүрөбүз. Анан берки Саматтан башка деле Кумар Медер деле, Медер эми ал за граница жүргөндүктөн азыр пока ошол чыгармачылыкта иштебей эле турат, аны ачык айтыш керек. Кумар болсо тоже ырдап калып атат. Ошол күндөрдү сагынып, кайра Жебе деген топту бириктирсек деген ойлор келеби кээде? Себеби убагында бир Бишкекте, Ошто, Кыргызстандын ар бир аймагында бир аншлаг менен концерттерди берип, Жебе тобу деп өзүңүздөр бир башкача бир стиль менен чыгып баштадыңыздар эле. Ошол күндөрдү сагынасыздарбы? Сагынабыз, сагынып. Мен жакында эле бир чай концерт бергенмин. Ошондо Медер жок болуп калды. Самат менен Кумар үчөөбүз ошол апамдын разрешениясы менен, уруксаты менен ошол группанын ырларынан бир экөөнү аткардык. Элдер дагы аябай сагынып калган экен. Сонун кабыл алышты.
Анан кайра көп жазышты, ошо жебе болуп эле чыксаңар болмок кайрадан, зачем бөлүнүп кеттиңер деген суроолор болду да. Анан эми билбейм, балким кийинчерээк баягы чоң стадиондорго, двориспортага концерт бергенде бир мына жебе тобунун түзүлгөнүнө мынча жыл болгон экен, туугандар, эми ошол бир юбилейный концертибизге келип кетиңиздер деп, балким бир чакырабыз деген ойлорубуз бар да. Ойлор бар, Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот, калуу тилек айтсаңыздар болот. Номерибиз 39 21 83 39 20 64. Анан жогоруда сизден Жаз гүлүм деген аталыштагы эң сонун чыгармаңызды уктук да. Албетте көпчүлүктүн көңүлүнө бир жакшы бир чыгарма болду окшойт. Анан бул ырды түз эле жеке жашооңузга тиешеси бар, Ооба. Жубайыңыз кармалган экен, көрүнүп турат. Түз эле. Клипте да өзүңүздүн жубайыңыз тартылган, Ооба. Бул чыгарма мындай болуп калган, эми кичине бир тарыхына токтоло кетели. Бойдок кезде сүйлөшүп жүргөн кезде мен ырдап койчумун, жаз гүлүм, анда эми сөзү жок, толук деле обону жок бул ырдын. На жаз гүлүм, келдиңби мага деп койчумун да, десем Минур сен жөн эле калп эле бирөөнү эле ырдап мага арнап атасың деп ушинтерчи да. Анан үйлөндүк, үйлөнгөнүбүздөн кийин анан эми ошол ырды чыгарып коеюн, эмне үчүн болбойт экен деп. Жалпы мен келинчегимдин аты Жазгүл, Жазгүлүм деп эркелетип коем, даже мен телефонда да Жазгүлүм деп сохраненный. Анан ушу жалпы Жазгүл аттуу кыздарга бир мындай бир менден белек болсо деген ой менен чыгарганбыз да буларды. Анан Минур өзүңүз деле чыгармачылыкта ырчы жигиттердин оюн, сырын билип жүрөсүз да. Көпчүлүк учурда ошо ырчы жигиттер үйлөнсөм күйөрманым жок болуп калат деген бир коркуу сезим болот да. Сиз эмне үчүн ал нерседен коркпостон эрте үйлөндүңүз? Бирок мен деле эрте үйлөнгөн жокмун. Мен 28 жашымда үйлөндүм да. 28 жашымда ошондо дагы үйдөгүлөр үйлөн деп атышып, мен араң үйлөндүргөм. Бир ошол моментте мисалы үчүн 25тен кийин мындай бир баягы кызыгуу деп коебузбу, орусча айтканда желание да өзүнөн өзү жоголуп кетет экен, үйлөнүүгө болгончу. Анан бир күнү эле Саматта экөөбүз мындай кафеде ырдап иштечүбүз, ал убактарда кечкисин музыкант болупчу. Саматты карасам кызын эркелетип ушинтип отурат. Анан ойлонуп, мен деле бир топко 26-27ге чыгып калдым. Почти ошондо 27ге чыгып, уже 28ге баратканмын да. Анан мен деле уже чоңоюп калып турмун, кой үйлөнөйүн деп, анан ошентип ойлонуп, ошол моментте ушундай бир желание пайда болуп үйлөнгөнмүн да. Негизи азыр бойдокторго айтарым, үйлөнүп алгыла, пока эмеңер. Жаш кезиңерде эле үйлөнүп алган жакшы экен. Анан эми баягы ырчылар күйөрманымды жоготом дегенге мен категорически кошулбайм да. Анткени бул нерсе деген чыныгы күйөрман, бул сенин наоборот, мен жашоомдо мындай болду. Мен үйлөнгөндөн кийин мен наоборот өзүмө көбүрөөк күйөрман топтодум деп айта алам да. Потому что Минур сиз аялыңыз менен жакшы мамиле кыласыз, аялыңызга экөөңүздөр сонунсуздар деп, мындай ошол убакта баягы чыныгы күйөрмандар пайда болот экен деп ойлодум да. Ошондон кийин. Негизи ошол кайра эле TikTok, Instagramга кайрылгым келип атат да. Ошол жакта жубайыңызды да кошуп бир TikTokторго тартып, Instagramга алып чыгып, бир актрисалык жөндөмдүүлүгүн ашырып аткандайсыз да. Жубайыңыз ушуга мындай каршылыгын көрсөтпөй эле макул болуп тартылабы, сиздин көңүлүңүз үчүн эле айла жок тартылабы? Жок. Кээде өзү деле айтып калат. Өзү сунуштап калат экен. Муну тартып койбойлубу депчи. Эми биз Саматтардагы аябай катуу TikTok тартышат го. Анан биз дагы мындай эми анчалык Саматтардай тарта албайт экенбиз, мындай улам кийинип, мынтип которунуп, анан баягы өзүбүзгө ылайыктуураак TikTokторду издеп, анан бир аз скромныйраак дегендей ушундайлар тартат экенбиз. Ошол. Анда биз TikTok деп калдык. Биз эфир сыртында сиздин TikTok баракчаңызга кирип, аябай ал жактан сиздин видеолоруңузду көрдүк да. Азыр ошол видеолорду биз бул жака сактап алганбыз, экранга коюп беребиз. Ошол TikToкту жалпы көрүүчүлөрдүн сыналгысына тартылып беребиз. Кандай болот экен, Негизи биз билебиз да, TikTok тартып атканыбызда көп деген дубльдар менен тартабыз. Анан ал жактагы үндөрдүн үстүнө эле фонограмма сүйлөп коебуз. Азыр болсо жандуу TikTok. Азыр кайсыл экен биринчи экранга көз салсаңыз, азыр бул жактан чыгат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, звук кетет экен. Звукту гана биз үн кетет экен, үндү биз жалпы көрүүчүлөргө мен ошону билишим керек кайсы TikTok экен. Мына гана кет, гана уксаңыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин бул отыруңуз.
Акырын ачан койсоңуз. Мен эстедим да. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин учагыбыз Мунуку аэропортуна келип конду. Сиздерден суранарыбыз Ушул эми ушул үн менен эми ал TikTokто сиз фонограмма сүйлөп коесуздар. Ушул үн менен Эми мен сүйлөй албайм го. аракет кылып көрбөйлү кана, көрүң, келиңиз. Келе. Образ кана, образ менен. Урматтуу айымдар жана мырзалар. Жок. Мурунду бекитип. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин учагыбыз Манас аэропортуна келип конду. Сиздерден сураныч, ордуңуздарда. Даш айтып эле коеюн. Аракет кылдыңыз. Кийинкиси Найти на меня уголовное дело, это почти что найти крокодил реке Нарын. Найти на меня уголовное дело, это почти что найти крокодил в реке Нарын. бул TikTok качан тартылган эстедиңизби? Буну такыр эсимде жок. Ушундай көп TikTok тартып коюп турубуз, такыр эсте да калды. Кийинкисин угуп көрөлүчү. Бүке, жумоттонбой эле Матистен башка чоңураак машина алсаң болбойт беле я? Бензиндин баасын көргөндө даже Матис жок эле билем. Муну Самат экөөбүз тартсак керек эле, по-моему. Самат Ошо бир звука. Айтыш керек, мында. Бул жерде аябай көп да, мен деген. Кайра бир уксак болобу экен? Дагы бир жолу кыскабай берип коюңуздарчы. Бүке, жумоттонбой эле Матистен башка чоңураак машина алсаң болбойт беле я? Кетти кана. Бензиндин баасын көргөндө даже Матис жок эле билем. Жок, мына актуальный эле тема болгон да бул. Кыке, жумоттонбой эле Матистен башка чоңураак эле машина алсаң болбойт беле я? Деп ушинткенден кийин Самат бензиндин баасын көргөндө көрүп атасың го, Матис эмес, жөө эле жүргүң келет. Албек Туланталы кийинкиси. Ай, дагы мастырбай. Мына эмичи ушуну ордуңуздан туруп бийлеп бересиз кана. Кана. Келе. Үндү да кое бериңиздер. Үндү кайталап туруп, үнүн бастырып туруп, сүйлөп туруп кана кетти. Ай, дагы мастырбай. Хат! Буну бир Кол чабалар. эмеден, рахмат. Тойдон тартсак керек эле, по-моему. Ошол ушундай кыскача видеолор тартып, элдин көңүлүн алып, кичине ушинтип турабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, TikTok ушундай тартылат экен. Өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Минурдун Instagram'dагы, TikTok'тогу баракчаларына катталып, ошол жактан жаңылыктарын угуп көрүп турсаңыздар болот дейли. Минур, сиздин балалыгыңызга сара эсеп салалы. Балалыгыңыз кайсыл жерде өттү, кандай өттү? Албетте ушул Кенже Дүйшееванын колуна келип калганга чейин эмнелерди кыялданчусуз? Жакшы суроо болду. Балалыгым Ош областынын Каракулжа районунда, Биймырза айылында өттү. Мен 11 жыл бою айылда эле окуп чоңойгон баламын. Мектепти ошол жактан бүтүрдүм. Өзүм энемдин колунда чоңойгонмун, атамдын апасынын колунда 11 жыл бою. Анан группага чейинки кыялдарым бул алпаручу болсом деп кыялданчумун. Именно ушул теле жагында, ушул радио жагында ушунчалык бир кызыкчумун. Анан ошол жакка да өзүм кызыккандыктанбы, жана школдогу марафондорду, бир иш-чаралардын бардыгын 7 классымдан баштап 11 классыма чейин мен алып бардым. Андан кийин окудум жогорку окуу жайда, искусствода. Ал жакта окуп жүргөндө дагы дикцияң жакшы экен дешип, бир 2 курсундан баштап 4 курсума чейин мен алып бардым. 5 курсунда, 5 курста окубайсың го, мындай барып тийип качып ушундайсың го. Ошондо көп барып алып бара албай калдым, көп катыша албай калдым. Мен 3 курстан баштап эле группага дагы эметип калдым да, кастингден өтүп кетип, ошол группага попал болуп калып, группада дагы ошол концерттерди баарысын мен алып барып, ортосунда мен сүйлөп, эл менен мен кандай сүйлөшүп, ушундай бүт бардыгын мен кылып, мен завершать этип, ошентчимин да. Анан ошол мен ойлойм, эми ошо кыялдарымдын бири ушул болсо керек эле, балким ошого жеттим деп ойлойм да.
Албетте бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн арасында жаш таланттар болушу мүмкүн. Ушул Минур байке менен бир сахнада элге кызмат кылсам деп бир кыялдангандар болушу мүмкүн. Ошолорго бир кеңеш катары айта кетпейлиби? Эми чыгармачылыкта, сахнада, шоу бизнесте көшөк артын билип калдыңыз да. Ушул ырчы болуш үчүн акчанын, тааныш билиштин орду канчалык? Эгерде баягы жакшы эч нерсе карабай эмгек кыла бериш керек да. Ооба, эмгек кыла бериш керек. Мисалы үчүн мен бул нерсени могуга мисал кылып өткүм келип атат да. Баягы биз TikTok тартып атпайбыз. Баазы мисалы учурдун, талаптын актуалдуу темасы бул ушул. Мисалы TikTok тарта бересиң, бириси болбосо бириси баягы көп просмотр набирать этип кетип атпайбы? Анан бириси сүйрөп, ушинтип көп чыгып кетип атат да. Ошону эле ушул чыгармачылыкка салыштыргым келип атат. Эгерде силерде чыныгы талант болгон болсо, баягы талантты жашырып койсоң таштан дагы өнүп чыгат дегендей, силер көп эле ырларды жаздырып, жакшы чыгармаларды аткара берген болсоңор, ошол чыгарманын бирөөсү болбосо бирөөсү сөзсүз түрдө элге сиңип, эл оозуна алынып, ушундай бир жакшы ийгиликтерге жетесиңер деп ойлойм да. Бул чыгармачылык эми мындай чыгып туруп эле сразу жылдыз болуп кетпейсиң. Бул жерде көп эмгектениш керек, бул жерде көп расход керек, бул жерде көп тааныш керек дегендей. Ошонун баарысына чыдаш керек. Эгер чыдасаң, анда ырдайсың, чыдабасаң. Сиз чыдап келип атасыз, Буйруса. Кээде ой келбейби ушул ырчы болбой эле койбопмун депчи? Мурун келчү, азыркы учурда азыр жок, келбей эле. Азыр жемишин көрүп баштадыңыздар, бар болуңуз. Негизи көпчүлүк учурда ушул чыгармачылыкта, шоу бизнесте достук жок деп коет да. Бирок ал нерсе мен көп деле кошулбайм. Ооба. Сизде кандай болуп атат ушул шоу бизнесте дос күтө алдыңызбы? Шоу бизнестен мен дос күтө алдым. Досум ушул Самат экөөбүз канча бир 13 жылдан бери доспуз, үй бүлөлүк. Ата-энебиз дагы жакшы мамиледе бири менен бири баягы жамандык, жакшылыктарда катышып турушат. Анан ошол Самат деген бир жакын досум бар. Анан дагы бир досум бар, ошол группага келгенге бир чоң бирден бир себепчи болгон Нияз Касымов деген дагы бир досум бар. Досум дагы ошол негизи ырдап жүрөт. Ал биз менен чогуу окуган. Андан кийин Конуска которулуп кетип, консерваторияга ал жактан окуп бүтүрдү, окусун. Азыркы учурда ал дагы ошо чыгармачылыкка аралашып жүрөт. Анан силер экөөңөр барып көрбөйсүңөрбү? Силер экөөңөр точно попал болосуңар группага деп Нияз бизди сунуштап коюп, бирок бирөөсү Нияз болмок эле негизи. Анан Нияз ошол убакта бул более мындай классика жакка көбүрөөк басым жасагандыктан, оперный жакка. Нияз ошо группанын стилине, группанын баягы критерийлерине деп коебуз, ошолорго туура келбей калды дагы. Анан бизди группага өткөзүп коюп, өзү калып калган да. Анан ошол дагы досум бар. Абдан жакшы эки досум бар. Достуңуздар түбөлүктүү болсун. Анда жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө Минур Алтынбековдун жүрөктөн чыккан бир жылуу каалоо тилектерин укпайлыбы? Ошол биринчиден ыйык Рамазан айында, айлардын султаны, мынакей орозобуз дагы ортолоп калган учур, Кудайым буйрса. Куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Эмнени ниет кылсаңыздар Алла таалам кабыл кылсын. Кудайым буйрса, жакшы жерлерден, ушундай жакшы эфирлерден жолукканча сиздер менен аман туруңуздар. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун жакшы каалоо тилектер болду. Алдыда көптөгөн пландар бар экен, баары орундалсын дейли. Анда жакшы бир ырлардан ырдайлыбы? Ошол Апакем деген ырымды ала келгем, ошону ырдайын. Кана, келиңиз анда биз сонун шоунун сахнасына сизди узатабыз. Албетте жалпы телекөрүүчүлөр сиздердин урматыңыздарга Минур Алтынбековдон эң сонун чыгарманы Гүл Десте катары кабыл алып коюңуздар. Düşsü da genel asman, tosuğa men devanı dayarsız. Unutu özümüzdü, birinci balam deysiz ayaysız. Jaş onun otu kaptap, güysünde jetpeyt bir oğuz ökü. Güygüzböy tapam meni, balam dep sizden düşkün gölükü. Hapaki vay mensiz menen, ömürümdü jarık kılıp gelem.
apaki vay, hey apaki vay. Siz bar üçün düğünü gelin, siz bar üçün biz bar degen oygo gelir. Aman bolçu apakim, emizip merin tübü uqtabay taң atırgan günüңö, үнүңө ал дейлеген ак бешик асмандагы ай күбө. Чыгарып үйдүн көркүн төрүңдө олтуруңуз апакем. Бөксөргөн жашыңызды сыйыма толтуруңуз апакем. Апаки бай, мен сиз менен өмүрүмдү жарык кылып келем. Апаки бай, hey апаки бай. Siz bar üçün düğünü gelin, siz bar üçün biz bar degen oygo gelem. Aman bolçu apakim. Apaki vay, men siz menen ömürümdü jarık kılıp gelem. Apaki vay, hey apaki vay. Siz bar üçün düğünü gelin, siz bar üçün biz bar degen oygo gelem. Aman bolçu apakim. Албетте, ырда айтылгандай, апакеңиздер ар дайым бар болсун. Сизге ыраазычылык дагы бир жолу бар болуңуз. Жакшылыктарда жолугалы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бир саат бою КТРК Музыка телеканалынын сонун шоу долбоорун көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Максат Авранов болдум. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман болуңуздар.